Biz barыбыз Rabbim kим дейбиз? Аллах дейбиз, Ошону Аллах айтат: "Қалу Раббуналлах сумма истақаму." Кийин бекем тургандар. Демек, Раббым Алла деп эле койбостон, эмне кылыш керек экен? Истиқамат керек. Истиқамат деген дин менен жашоо, өлгөнгө чейин бекем туруп. Ар дайым оорусаң да, байып кетсең да, ишиң жүрүшсө да, жүрбөсө дагы ар дайым бир абалда жүргөндү истиқамат дейт ушуну. Al-istiqama fawqal karama. Al-istiqama fawqa alf karama. Ошон үчүн истиқамат өтө зарыл нерсе. Fastaqim kama umirt Куранда пайгамбарыбыз өкүм түшкөн. Эми атасыңарбы? Намаз окудуңбу? Ошону баштап өлгөнгөчө оку, таштабай. Кураныңды таштаба, зикириңди таштаба, даватыңды таштаба, амалыңды таштаба, ушул истиқамат. Бир калыпта кет. Ушуну Алла жакшы көрөт. Ушинтип Раббим Алла деп туруп, мустаким жүргөндөр, ар дайым ошого амалда бекем жүргөндөргө татаназзалу алейхимул малаика. Эми аларга өлүм учурунда фериште түшөт. Өлүм учурунда Алланын эмне кылат? Малайла аладан фериштелери түшөт. Алар келип, "Алла тахафу ва ла тахзану" деп айтышат. Коркпогула, кайгырбагыла, капа болбогула деп айтышат. Түшүнүңөрбү? Адам баласы жан берип аткан учурда алар өтө коркунучтуу болот. Оңой эмес. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала фериштелер түшүрөт. Ошол фериштелер аркылуу мусулман эмне кылат? Жеңил жан берет. Күлүп, жыргап жан берет. Аларга айтышат: "Алла тахафу" коркпогула. Корку мустакбалдан болот. Адам баласы келечектен коркот, эртең эмне болот экен деп. Эртең кантип жашайм, кантип үй бүлөмдү багам, кантип иш кыламын, кантип үй саламын, кантип машина аламын, кантип үйлөнөмүн, кантип деген суроо боло берет адамда. Корку келечектен. Түшүнүңөрбү? Ал эми фериштелер айтат: "Алла тахафу" деп атат. Эми силер эртең кандай болот деп коркпогула. Өлгөндөн кийин кандай болот деп коркпо. Өлгөндөн кийин кандай болот? Кабыр кандай болот? Кабырдан кийин махшар кандай болот? Андан кийинки жашоо кандай болот деп коркпогула деп атат. Түшүнүңөрбү? Фериштелер айтып атат: "Алла тахафу". Мустакбалдан, келечектен коркпогула. Кабырдан кийинки жашоодон коркпогула. "Ва ла тахзану". Хузун деген сөз кайгыруу. Эми артка чегинип, өткөн заманга кайгырба деген сөз. Өткөндө. Бул жерде эми бала чакам эмне болот, үй бүлөм эмне болот, туугандарым эмне болот, шакирттерим эмне болот, атам эмне болот, устазым эмне болот деген пикир болот да бардыгында. Кайгырба деп атат. Дүйнөң калып кетти, ага кайгырба. Түшүнүңөрбү? Ал келди фериште айтып атат: "Өткөнүгө да кайрылба, дүйнөңгө, бала чакаңа, аялыңа, балаңа, кызыңа, туугандарыңа жана ахиреттин эмне болот ага деп кайрылба. Вабширу бил жанна". Субханалла. Балким сен эмне сүйүнчүлөйбүз сага. Сени кубантабыз бейиш менен. Аллати кунтум туадун. Силерге вада кылган бейиш дейт. Ошол бейиш сөздөрүн айтып, бейиш менен куттуктаймын дегенде эле адам баласы күлүмсүрөп жан берет. Ушул сөздөрдү угуп, эмне болот? Адам баласы күлүмсүрөп, ошо менен жыргаган абалда жан берет. Түшүнүңөрбү? Жан жыгуу да оңой эмес. Алла таалам жеңил кылсын. Ошол учурда жеңил кылган нерсе Аллах субханаху ва таала жакшы адам жакшы жашады да, мустаким болду, жакшы жашады. Эми Алла таалам жеңилдик кылат. Ал жеңилдик үчүн атайын фериштелер келет. Малакул маут. Алар татаназзалу алейхимул малаика. Ал фериштелер түшүп келип айтышат экен: "Алла тахафу". Не болду? Келечектен коркпогун, не болушуна. "Ва ла тахзану". Ага дагы кайгырбагын, капаламагын. "Вабширу бил жаннати аллати кунтум туадун". Силерге айтылган бейиш башарат болсун. Ошол бейиш менен силерди куттуктайбыз, кубантабыз. Ошол менен деп сүйүнгүлө деп аларга сүйүнчү кабарларды